Сүйүү деген бул керемет сезим. Сүйүүнү деген жазында сүйүү темалары башталат го. Жазга салышкан. Менин биринчи сүйүүм школда эле болгон. Анан кийин баягы школда окуп жүрүп алгысем баягы Жаз убактарда ушу парк жактарга кыздар менен сабактан кийин барып, ошол жерде жигиттер менен таанышып дегендей. Анда эми байке карындаш эле болуп жүрчүбүз, анан ошондо агасы менен карындаш үйлөнүп алгандай болгон да. Чынын айтканда, азырга чейин келинчегим байке дейт. Жок, меники кичинекей эмес болчу, чоңураак болчу, кичине. Фигурасы бар. Фигурасы бар, ошол бизде эле окуу жайдан. Анан ошентип Москвадан Ысык көл областындагы Маман айылына поезд менен ала качып кеткен. Ааламда сүйүү орун тапмайын, адам жашоосу оңолбойт деп коет экен. Анын сыңарындай адамдын жүрөгүндө ыйык, таза, аруу махабат жана сүйүү жашайт дешет. Деги эле мындан ары жашоосуна дагы бирден бир түрткү бере турган мына ушул сүйүү деп айтып келишет эмеспи? Анын сыңарындай биздин жылдыздарыбыз да жубайына кандай жолугуп, сезимдери кандай башталган бирге угалы. Мен жубайым менен 5-курста окуп жүргөндө таанышканмын. Анкесте ал 1-курска жаңы келип, жаңы биздин окуу жайга тапшырып, жаңы ошол чыгармачылык чөйрөгө аралашып баштаган учур болчу. Учурда ал 5-курс үйлөнгөнүбүзгө 4 жылдан ашып калды. Ошол учурда таанышканбыз, аябай манча азыр ошол убактагы мындай сүйүүбүздү, ошол убактагы бир сезимдерибизди айтып бере албай атам. Анда эми байке карындаш эле болуп жүрчүбүз, анан ошондо агасы менен карындаш үйлөнүп алгандай болгон да. Чынын айтканда, азырга чейин келинчегим байке дейт. Ошонусунан кое албай жүрөт да. Ошентип эле, эмнеси жаккан, мындайча айтканда мен аялым аябай мындай бир тентек кыз болчу да, жатаканада чындай. Мен ошол жерде студсовет болуп, анан кичине тарбиялык иштерин алып барып жүргөндүктөн баягы тентек күнүгө мындай оюн өзүнүн чоң кыз экенин билбеген эле ойноп күлүп жыргап эле жүрө бергендиги эле жакса керек мага. Ошон баягы ачыктыгы, шайырлыгы. Төртүнчү курс кезде эле ал дагы 1-курс болуп келип, хореография кафедрасында бийлеп жүргөн кезинен анан кийин ошол эмнеси чагып калды дегенде кебетеси бичинен турган турпатты жагып калды, анан кийин сүйлөшүп калганбыз. Эң бир таттуу, жылуу сүйүүнүн формуласы жок деп ойлойм, ушундай сезим да. Кургурай сүйүп аткан окшойт да, чындап эле. Ушундай бир сезим, жылуу сезим, таттуу сезим, айтып бүткүс сезим. Сүйүү жөнүндө сүйлөшө турган болсок, сөз бүтпөйт деп ойлойм да. Вузга Шепкин атындагы жогорку окуу жайына тандоо болуп калып, ошол жака тапшырып, жубайым да тапшырып калды. Ошол жака окудук. 4 жыл окудук. Мен аны менен дос болчумун. Экөөбүз дайыма дос болуп, бири-бирибизге жардам берип, ал билбеген нерселерди мен айтып берип, мен билбеген нерсени андан сурап жүрчүмүн. Анан кийин эле карасам, 4-курста экөөбүз кыз жигит болуп калыптырбыз да. Билинбей элечи. Анан көрсөм да экен да жигиттер деген мындай аарыдай болобуз да, ар кайсы гүлгө коно беребиз да. Анан кайсы гүлдүн балы таттуу экенин деле билбейбиз. Анан мен өзүм ойлоно берсем, мен ушу көп кыздар менен дос болом. Менин жубайым кандай болду экен деп ойлочумун да. Көрсөм мен жубайым менен 5 жыл чогуу окуп жанымда жүрүптүр да. Анан ошо окууну бүтөр жылы кышкы сессиядан кийин мен жубайыма сөзүмдү айттым. Экөөбүз үйлөнүшүбүз керек экен. Экөөбүз бири-бирибизге мындай пар экенбиз десем макул деди.
Анан ошентип Москвадан Ысык көл областындагы Маман айылына поезд менен ала качып кеткен. Мен эсимде жаш кезде, студенттик кезде ушу жаз убактарда ушу парк жактарга кыздар менен сабактан кийин барып, ошол жерде жигиттер менен таанышып дегендей, анан ошол убакта азыркы жолдошум менен таанышканмын. Анан ал убакта аябай тамаша көй, ушундай жанымдагы достор кыздарым да ошондой болчу. Анан сурап атпай каякта окуйсуңар десе, мен баягы аябай түп түстүү эле мединститутта окуйм деп. Анан кайсы факультет десе, дарылоо бөлүмүндө деп. Себеби менин классташтарым баары окушуп, анан медицина жактан жакшы эле кабарым бар болчу да. Анан көпкө чейин эле мединститутта окуйт экен деп жүргөн. Анан кийин ырчы экенин кийин билген да. Ошо өзүнчө бир жакшы сезимдер болчу да биздин убакытта. Жаш убакытта эмес, мындай бир какой-то бир адам токтолуп, бир мындай ички сезимдер аябай бир курчтап калган кезде, анан бир мындай өзгөчө эми биз эркек болгон соң албетте бир жакшы сулубайым көрүп, анан баягы биринчиден адам эми эркек болгон соң көз менен сүйөт дейт, андан кийин анан ички дүйнөсүн көрөт. Анан эми албетте ошо баягы менин биринчи сүйүүм школдо эле болгон. Анан кийин баягы школдо окуп жүрүп, алгыс эми баягы убакыт өткөн соң баягы балалык сүйүү болбойдон калып калат экен. Анан кийин уже институтта окуп, институтта жүргөндө азыркы мына жубайым менен таанышып, анан 5 жыл сүйүшүп, күйүшүп жүрдүк, кыргызча айтканда. Арасында урушуп талашкандар болду, күйгөндөр учур болду. Анткени бирөө эми характер албетте ар кандай болот. Анан бири-бирибизге көнгөнгө чейин бүт убакыт өттү. Бирок азыркыга чейин эле урушуп талашып жүрөбүз, анткени деген сүйөбүз да бири-бирибизди. Ошондой болот экен. Сүйүүнү эми баягы айтыш болбойт, баягы мындай жерден эле тура калат деп. Ал баягы Кудайдан берген бир чоң сезим болуш керек дейм да. Айпир Адамкулова, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ, Таң Маанай.